Саламатсыздарбы? Мен аты жөнім Жаныбеков Нургазы Абдиназарович. 1981 жылы Баткен шаарында жөнөкөлө карапайым калктын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келгем. Убакыт келип авиациялык окуу жайды аяктап, өлкөгө жаңы бийлик орногондон баштап эле менин асыл ой тилектерим орундалып, Баткен аэропортуна жетекчи кызматына дайындалдым. Бул кызматта иштегениме быйыл 2 жылга чукул убакыт болду. Бүгүн Кыргыз элиме, Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Сооронбай Шариповичке, Коопсуздук кеңешине, Манас эл аралык аэропортунун председатели Мурат Примбердиевке кайрылуу жасайм. Анткени бүгүнкү күндө Баткен аэропортун эретке келтирип, тартипти орнотууга аракет кылган иштеримде Ош аэропортунун жетекчиси Талант Исаков четке кагып, мага каршы куугунтук иштерин жасап жатат. Мындан 2 ай мурда Баткен облусунун прокурору Бакыт Халмурзаев Баткен аэропортуна келип, менин жеке аброюма шек келтирип, оозуна кирген уят сөздөрү менен менин жетекчилигимдин элдин алдында уят кылды. Эмне көбүштеп калдыңбы деген уят ыплас сөздөрү менен сөгүп силкип кирди. Бирок мага биринчи кезекте 96 жүргүнчүнүн өмүрү маанилүү жана алардын коопсуздугун камсыз кылып берүү менин негизги милдетим болуп саналат. Ошол прокурордун менин жеке кадыр баркыма, намысыма шек келтирген уят ыплас сөздөрүн Оштун жетекчиси Талат Качкынбаев да колдоп турганы белгилүү болду. Бүгүн 28 декабрь мен өз калуум менен 31 декабрь күнгө арызымды жазып кетүүгө мажбур болуп жатам. Буга чейин президентибиз 2 жолу Баткенге иш сапары тартып, Баткен аэропортуна учуп келип кетти. Президенттин коопсуздугу биринчи кезекте аэропорттун чек арасында менин мойнумда болчу. Бир гана өлкө башы эмес, бардык жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо биринчи менин милдетим. Анткени авиациялык коопсуздукка мен гана керт башым менен жооп берем. Баткен аэропортунда жетекчи болуп отурганга чейин үй бүлөлүк клан башкарып келген. Тагыраак айтканда Имаров Амирбек жетекчи, аэропорттун мурдагы жетекчиси. Аэропорттун бир канча жерин менчиктештирип, үй, кафе, авиакасса салып алган өзүнүн кызыкчылыгы үчүн. Баласы госрегистрдин жетекчисинин орун басары азыр деле Имаров Адылбек азыркы күндө да тез жеттин атайын өкүлү. Бул дагы мыйзамга туура келбейт. Анткени мамлекеттик кызматкер жумушу убактысында жумуш ордунда эмес, аэропорттун ичинде башка кызмат менен алек болуп келет. Муну мен далилдеп бере алам. Кызы Имарова Гүлай ошол жетекчинин, мурда жетекчинин азыр деле иштейт, САП кызматында иштеген кызматкер. Ал эми келини болсо аэронавигация кызматында. Бир тармакта 4 киши иштеп келген. Бүгүнкү күндө Баткен аэропортунда сабатсыз кызматкерлер дагы бар. Мен Ош аэропортунун кадрлар бөлүмүнө бир нече жолу кайрылгам кат менен. Бирок Оштун жетекчилиги буга көңүл бурган эмес, көз жумуп келген. Билимдүүлөр калып кетип, билимсиздер тааныш билиштердин коррупциянын бети ачылбай жатат. Өлкө башыбыз бизге далилдер бергиле, жардам бергиле деп жатат. Авиация тармагында коррупция күч алып, тааныш билиштер тармагы болуп, билимдүүлөр, таанышы жоктор четте калып кетип жатат. Мен оюмча ушунун айынан дагы кара тизмеден чыгуу кыйын болуп жатат деп ойлойм. Баса белгилеп кетүүчү жагдай Баткен аэропортуна эл аралык деген макамды берип коюшкан. Бирок 10 адамдан турган аэропорт эч качан эл аралык макамга жооп бербейт. Аэропортто 2 кароолчу бар, жөнөкөй мисал. Бир кароолчу 2 сутка бою бир сменде турат. Бул дагы авиациялык нормага жооп бербейт. Мен бүгүнкү күндө мажбур иретинде өз калуум менен жазып берген арызымдын негизинде жумушумдан кетип жатам. Анткени Баткен облусунун прокурору Бакыт Халмурзаев аэропортко келип авиациялык эрежеге баш ийбей, тартипти сактабай, менин ар намысыма, кадыр баркыма шек келтирип, жаман ыплас сүйлөгөн сөздөрүн анын саясатын Ош аэропортунун жетекчиси колдоп жатат. Бул видео кайрылуу менин коопсуздугума да таасир бериши толук мүмкүн. Өлкө башчыбыз урматтуу Сооронбай Шарипович жана коопсуздук кеңеши жана Манас эл аралык аэропортунун жетекчилиги акыйкаттыкты, адилеттүүлүктү, чындыкты колдосо, бул кайрылуу көңүл четинде калбайт деп мен терең ишенем. Терең урматы менен 31 декабрга чейинки Баткен аэропортунун жетекчиси Жаныбеков Нургазы. Чоң рахмат.